Касымалиев менен сүйлөштүңүз эле, бүгүн келем деп өзү айтты беле. Анан өкмөт менен депутаттардын ортосунда да мына кайым айтышып, пикир келишпестер болуп атат. Бир тартип маселесинде жакшылап сүйлөшсөк болмок да. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич менен сүйлөштүм. Бул маселелер боюнча биз талкууладык. Тигүү тармак боюнча эми суроо өтсөм, атамекендик өндүрүштү коргоо боюнча өкмөттө кандай иш-чара бар? Бирдикте ассоциациялар менен иш алып барып, мына бүгүн жыйынтыгын көрүп жатабыз. Болгон көйгөйлөр жанагы эки честный знак, анан жанагы чек арадан өтүү, сертификаттарды тариздөө, тигүү сектордун экспортко чыккан тоскоолдуктары азыр жок. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, урматтуу кабинет министринин мүчөлөрү. Урматтуу төрага, бүгүн кабинет министринин күнү деп белгилегенде сиз ал киши менен сүйлөштүңүз беле, иш-чара жөнүндө айтты беле, айтпады беле? Тактоо иретинде айтсаңыз, ким менен? Касымалиев менен сүйлөштүңүз беле, бүгүн келем деп өзү айтты беле? Биз өкмөттүк күндү коердон мурун министрлер кабинетинин төрагасы, анын орун басарлары менен, айрым мүчөлөрү менен Дубайда бир чоң эл аралык жыйын бар экен, алдын ала коюлган экен. Ошол жака барам деп уруксат сурады, мен уруксат бердим. Биринчи орун басары Данияр Амангелдиев баштаган тийиштүү жетекчилердин баары катышат. Рахмат. Себеби мен бул маселени көтөргөнүм, ушундай өкмөттүк саатка сиз кийинкилерде жакшылап сүйлөшүп өзү келсе. Себеби бул кварталда бир өтө турган маселе. Экинчиден, фракциянын жыйындарында өкмөттүн ишине жолтоо болбой эле деп, айына бир жолу белгилеп атабыз. Ошол убакта тиешелүү жетекчилер келсе, анан өкмөт менен депутаттардын ортосунда да мына кайым айтышып, пикир келишпестер болуп атат. Биздин депутаттык топтун башчылары, тажрыйбалуу депутаттар менен айтышып болуп атат, орун басарлар, бөлүм башчылары келип калып атат. Бир тартип маселесинде жакшылап сүйлөшсөк болмок да. Ошондон ушуну эске алып коюңуз. Рахмат. Рахмат. Мен кечинде урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич менен сүйлөштүм. Бул маселелер боюнча биз талкууладык. Мен ойлойм, кечээ бул жерде айтылган сын пикирлерден сөз жыйынтык чыгат. Биз эң башкысы өлкөбүздө тынчтык, ынтымак, ырашкерлик болуш керек. Биз сөзсүз түрдө бийлик бутактары бири-бирибизди сыйлап, алдыга жыла беришибиз керек. Элдин бакубат жашоосу үчүн, мамлекеттин жыргалчылыгы үчүн баарыбыздын максатыбыз бир. Ал эми аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлигинин ортосундагы анча-мынча көз караштардын келишпестиги, анча-мынча кайым айтышуулар, бул мен ойлойм мыйзам ченемдүү көрүнүш деп, бирок өтө татаалдаштырбаш керек. Урматтуу министрлер кабинетинин мүчөлөрү, мен бир-эки тактап алуу суроонун алдында сиздер менен мыйзамдык эрежелер боюнча суроо берейинчи бир. Анткени министрлер кабинети мыйзамдын да күзгүсү болушуңуздар керек да. Адилбек Алишевич келгенде бир нече маселе бар эле. Эми анын баарын айтпайын. Данияр Жолдошов, сизден бир маселени сурайынчы. Мен маалымат массалык каражаттарына бир жумадан ашык чыгып атат да, бирок мындай факты көп. Меморандум дегенди кандай түшүнөсүздөр? Алдын ала макулдашуу. Кимдердин ортосунда жүргүзүш керек? Бул мамлекет кызматкерлеридинби же эл аралык? Кимдин, эгерде кандай сүйлөшүүлөр боло турган болсо, эки тараптын алкагында жүрөт да. Эки тарап алкагында бул мамлекеттик мекемелердин ортосунда эмес. Ушуну бир көңүл буруңуздар. Бул мамлекет үчүн уят нерсе да. Мына бир мисал келтирип коеюн. Маданият министри менен УТРКнын директору меморандум түзүп атат. Маданият министри саясатын карайт УТРКнын. А меморандум деген эмне түшүнүк? Бул алдын ала иштей турган бир божомол келишимге татый турган нерсе. А сиздерде өкмөттүн регламенти бар. Ар бир ведомство комитеттин мыйзамдары бар.
функционалдык милдеттери так жазылган, туурабы? Туура. Мына ушундайга көңүл буруңуздар. Дагы көп эреже бар. Жарайт, карайбыз. Көңүл бурсаңыздар. Экинчи анан тигүү тармагы боюнча эми суроо өтсөм, мына атамекендик өндүрүш тикмечилеринин акыбалы бүгүнкү күндө тиги тармагы кандай көйгөйлөр болуп атат? Атамекендик өндүрүштү коргоо боюнча өкмөттө кандай иш-чара бар? Курманкул Турлович, бул тууралуу биз бир нече жолу ушул уюмдар менен, ассоциациялар менен жолукканбыз. Эң көйгөйлүү маселелердин бири ушу экспортко чыккан сертификациялоо жана ушул кошумча нарк салык төлөөнүн адресатын тактоо болчу. Андан тышкары эң көйгөйлүү дагы бир маселелердин бири бул оборотный капитал. Ушул тигип өндүрүлгөн продукциядан чыккандан кийин экинчи заказга кыла турган оборотный капиталдын маселеси бар эле да. Бул маселелер тууралуу биз бир нече өзүбүздүн пландарыбызды кабыл алып, бирдикте ассоциациялар менен иш алып барып, мына бүгүн жыйынтыгын көрүп жатабыз. 25-жылдын жыйынтыгы менен токтом кабыл алынган. Токтомдун алкагында 6%дык жеңилдетилген насыяларга мүмкүнчүлүк берилген. Финансы министрлигинен ушул комбанктарга субсидия кыла турган акча каражаттар каралган. Андан тышкары ошо Садыр Нуркожоевич дагы өзүнүн жеке тигүү сектору менен жолукканда пайызсыз кылуу тууралуу тапшырма түшкөн. Азыр ошол тигүү секторга иштеген ишкерлердин насыялары пайызсыз болот. Толугу менен бул поддержка азыр ситуацияны оңдогончу. Андан тышкары сертификациялоо маселеси да тууралуу толук кандуу чечилди. Ал маселе түшүндүрмө иштери ар бир ассоциацияга өткөрүлүп, Минэкономдун астында окуу борбору да ачылды. Эгерде биздин ишкерлердин маалыматы жок боло турган болсо, же аны кандай кылып өтүштүн ыкмалары толугу менен ошол Кыргыз экспорт Минэкономдун астында толугу менен азыр мындай мүмкүнчүлүк ачылды. Ошол сертификаттарды толтуруу, алардын ыкмаларын сертификация. Коргоо боюнча кандай иш-чара жүрүп атат? Коргоо тууралуу жакынкы арада ошо ээптин алкагында дагы бул маселе козголгон. Биздин тарап аркылуу андан тышкары ошо комиссиянын мүчөлөрү ээптин секретариатына тапшырма берилген. Тапшырманын алкагында тиги жумада маселе каралып, болгон көйгөйлөр жанагы 2 честный знак, анан жанагы чек арадан өтүү, сертификаттарды тариздөө маселеси толугу менен, андан тышкары жана кошумча нарк салык төлөй турган субъект да толугу менен аныкталды. Азыр эч кандай биздин тигүү сектордун экспортко чыккан тоскоолдуктары азыр жок. Сиз өзгөчө көңүл буруңуз келишелүү. Себеби дегенде бизде жакшы аброй таап калышканда биздин жакшы бир тармак болуп калган. Кошуна өлкөлөрдөн келген тигилген товарлар буларга көйгөй жаратат. Баа боюнча мен эми чечмелеп айтпайын, өзүңүз түшүндүңүз да. Жарайт, түшүндүм. Бул боюнча коргош керек. Атамекендик өндүрүштү коргоо бул эң экономиканын өлгөсү. Экинчи маселе, сизде маалымат барбы? Балтим жок болсо кийин айтып бересиз. Мына Каракулжа районунда Кеңеш, Чалма, Алайкуу айылдары менен Кытайга газ түтүктөрүн тартуу боюнча иш-чара бар эле да. Ушул боюнча иш жүргүзүп атасыздар, бул стратегический маселе болчу. Кандай каралып атат? Курманкул Турлович, өзүңүздөр билгендей бул көп тараптуу келишим болчу. Ошо Туркменистандан Кытай Республикасына газды тартуу маселеси каралган. Бирок Кытай Республикасы азыр Туркменистан Республикасы менен тарифтер тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эч бир кандайдыр эмеси жок. Эгерде ушул эң биринчи тарифтери тактала турган болсо, жанагы сиз айткан долбоор ишке аша турган болот. Биз бул келишимдин, бул долбоордун толук кандуу катышуучусубуз. Рахмат, Нурдан Кемелович, сизге. Жана ипподром тагдыры эмне болду Аккула? Салынабы, жокпу? Салынат. Албетте салынат. Бүгүнкү күндө Бишкек шаардык мэриясы тарабынан жер тилкеси аныкталган. Биринчи жер тилкесин да карадык. Биринчи башка жер тилкеси аныкталган болчу. Ал жердин грунту туура эмес болуп калганынан башка жерге көчүрүү боюнча да маселе каралып, бүгүнкү күндө мен билгенден жер тилкеси бөлүндү. Качан башталат? Башталыш боюнча эми мэрия менен Бишкек шаарынын мэриясы менен тыгыз жумуштарды алып барабыз. Мен ойлойм жакын арада башталат деп. Рахмат. Саламат сактоо министрине мына сырттан келген дары-дармек, тамак аш коопсуздугу, дары-дармекти сатып алуу, ушул боюнча менде убакыт бүтүп барат. Кенен айтып берип койсоңуз, дарылардын ден соолукка тийгизген таасири, сапаты, сатып алуусу боюнча, тамак ашка тийгизген таасири боюнча иш-чара баштадыңызбы?
Рахмат сурооңузга. Курматтуу Токторович, бул суроо чындап эле абдан мындай маанилүү болуп турат. Өзүңүздөр билгендей, эң керектүү ошо ПЖВЛС дарыларды могу биздин больницаларга ошо кыргыз фармация ГП камсыз кылыш керек. Бул маселе боюнча вопростор көп. Ошо былтыркы 24-25 жыл иштеген ошо кыргыз фармдын ишмердүүлүгү абдан төмөн. Ошол кесепети менен азыркы учурда биздин ошо керектөөчү онкология болобу, кардиология болобу, жанагы гепатит болобу, ошо эң керектүү дарылар азыркы учурда жок эсе деп айтсак болот. 40%ке ошо поставкалар аткарылган эмес да, эмесин керектүү дарылардын. Эми азыр көрүп атасыңар, биз атайын ошо кыргыз фармдын жетекчилигин толугу менен алмаштырдык. Жанагындай ичиндеги эффективдүү эмес менеджментти, жанагындай коррупционный схемаларды сындырып, ошолорду биз жолго салып атабыз. Мисалы келтирсем, 2025 жылкы келчү дарылар эми мына биз заказ берип, ошо декабрдын аягында биз комиссия кылып туруп, ыкчам түрдө ошо эмелерди чечтик, маселелерди. Ошо эми дарылар келип баштады. Мына биринчи партия эле буквально ушул жуманын башында келип, азыр регистрация өтүп, ошо онкология боюнча анан жанагы жаңы төрөлгөн балаларга сайылчу дарылар эми ооруканаларга тарап баштады. Мындай айтканда, жылыш бар, азыр уже жакын арада мен ойлоп атам, ошо 1-2 айдын ичинде толугу менен ошо жанагы керектүү дарылар менен биз камсыз кылабыз мамлекетти. 5-чи процедурный. Рахмат, мен кечирим сурайм, урматтуу депутаттар. Кичине оюмду аягына чыгарып коеюн. Урматтуу Данияр Жолдошевич, бүгүн мамлекетте жакшы өзгөрүүлөрдүн өбөлгөсү, буну улап кетүүнүн бир жолу бул. Саламаттыкты сактоо системасы менен билим берүү системасын туура түзүп алмайынча бизде инвестиция жана экономикалар түбөлүк үзүрүн бербейт да. Ошондуктан мына саламат сактоо министри жаңы келди. Дарыны мен бекер айтып атканым жок. Производительден түз сатып алуу ортомчулугу жок. Мына монополияны жоюу, дарылардын баасын билесиз. Экинчиден сапаты. А билим берүү боюнча 12 жылдык эң туура реформа болупту. Бирок ошонун саясатын бүгүн этаптарын туура алып кетти. Бул 5-10 жылдан чоң өлкөгө таасир тийгизет да. Ошого өзгөчө көңүл буруп койсоңуздар, биз эми фракциянын өзүнчө жыйындарында бул маселени карайбыз, ошондо кенен сунуштарды беребиз. Рахмат. Жарайт. Кийинки сөз Эгембердиев Абдылдабек Жолдошалиевичте. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, мен өйдө жакта. Урматтуу чакырылгандар, Данияр Жолдошевич, мен суроом газификация маселеси боюнча